Эшик жабыкпы? Жабык экен. Так, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн кезектеги эфирибизди баштайбыз. Бизде бүгүн теманын аты бүгүн алгач силерге маалымат берип келген нерсе бул жанагы МВДнын эрежеси кантип дактилоскопиядан өтүү боюнча жазылган, бекитилген документальный эрежеси бар. Ошол боюнча өтөбүз жана ушул эрежеде көрсөтүлгөн приказдардын документтерди мен Telegram каналга таштайм. Андыктан мен азыр эфирде Телеграмда көрүп турган мекендештер, катышып турган мекендештер, силер жакын арада ал менен таанышсаңыздар болот. Ал эми биздин Telegram каналга өтө элек кошуло элек биздин мекендештер. YouTube'дан көрүп турган жаңы көргөн подписчиктер описаниеда жана комментарийде турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошуласыздар жана ошол жерден документтерди алып таанышып, жана ошондой эле комментарийде суроо берип, ошондой эфирге катышып суроо берсеңиздер болот да. Негизги максат элге так туура маалымат жеткизүү. Тилекке каршы Рыспай Апаевичтин колу бошобой калып атат акыркы убактары. Мен өзүм колуман келишинче мүмкүн болушунча элдерге маалымат жеткизгенге аракет кылып атам. Бул блокту, миглайфты кудай буюрса мындан ары да өркүндөтөбүз. Өзүм колуман келишинче аракет кылам. Но силер дагы урматтуу мекендештер суранып кетилем, видеого жакшы реакция берип, адекватный комментарий калтырып, конструктивный критика жазсаңыздар деле болот. Анын баарын кароого мен сөз берем силерге. Анан ашыкча комментарийлер жазгандар, баш оорутма жосунсуз бир комментарий жазгандардын баардыгы баңга кетет, заблокируют навсегда. Алар менен мен суицидка этип жам неме кылышканга убактым жок, ар биримине. Ошону айтып коеюн. Себеби бул жерде мен жеке блогер эмес да бул жерде бирикменин негизги максаты башка. Негизи комментарийлер кандай комментарий болсо дагы жеке менин өзүмдүн блогум болсо мен аны одобрять этпекмин кайрачы. Себеби мага пайда алып келет да. Анан моундай элдик иш аракеттерге жанагыга окшогон хейт деп коебу, алардын салакасы көбүрөөк тиет да. Жана бул жерде ал жазылган комментарий не только мага, но элге дагы тийиши мүмкүн. Ошон үчүн кичине айтып кетейин дедим. Негизинен баардыгына ыраазычылык, бөлүшүп атасыздар, лайк басып атасыздар. Эми бүгүнкү күндүн темасына өтөлү. Дактилоскопиянын өтүү эрежеси жанагы бармак изин тапшыруу бизде Москвада Сахарова деп коет. Аркалсыл регион аркында айтылып атат. Ошондон негизи 2022 жылдан баштап мыйзам иштеп баштады. Анан могул жерде чыккан статьяга көңүлүңүздөрдү буруп койсоңуздар, мен ушуларды тилим келишинче, окуй алышымча окуп берейин, анан талкуулайлы, андан кийин суроо жооп өтөбүз. 10 мүнөт убакыт берсеңер. Так, могул жерде МВДнын Главное управление по вопросам миграции, государственной дактилоскопической регистрации и прохождения медицинского освидетельствования в Российской Федерации. Бизде иностранный граждандерге көрсөтүлгөн эрежелер да, айда чогуу окуйлу да, о порядке проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и правилах прохождения медицинского освидетельствования иностранными гражданами. Булар ошо мыйзамды кабыл алышы менен 13-пункт 18-статья 115 законго булар өзгөртүү киргизип атышат да. Но ал эң главный закон урматтуу мекендештер, федеральный закон деп атат го. Ушул урматтуу туугандар, эң главный бизге тиешелүү закон ушул да. Бул закон боюнча өзүнчө видео тарсак болот. Болчу. Биз ушул закондун негизинде Россияда жүрөбүз да. Ошол Сахарованы киргизгенде булар ушул законго өзгөртүү киргизип атышат жана ушул жерде баары көрсөтүлгөн да. Ушул законду окуп эле чыксаңыздар, урматтуу мекендештер, касыбаты жакшылар, жакшы эместер деле тамга тааныгандар, ушул законду окуп эле чыксаңыздар, Россияда жүрүүнүн эрежелери баары силерге белгилүү болот. Юристтин силерге кереги жок болуп калат да.
көрүп атасыздарбы? 115 федеральный закондорду жазсаңыздар, бизге ушул закон чыгат. Эң бизге керек закон ушул. Эми темадан алыстабайлы, ушул законго өзгөртүү киргизип ататларчы. Эми жазып атат могул жерде башына. Иностранные граждане, пребывающие в Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, обязаны пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение 30 календарных дней со дня въезда, либо при обращении с заявлением об оформлении патента или разрешении на работу. Аябай көп суроо келди атам атмекенештер бизгечи. Мен өтпөй койдум эле 30 күндөн кийин. Анан суроо өтүп кетти эле деген жер мына ушул жер го да, карап туруңуз. Пребывающие на длительный период более 90 суток в иных целях в течение 90 дней календарных дней со дня въезда дейт. Узак мөөнөткө келгендерге айтып атат. Бир жылга 90 күндүн ичинде өтсө болот деп атат. Кыска убакытта келгендерге дейт, могул жерде 30 күндүн ичинде өтсүн деп атат. Кыска урматтуу мекендештер, келгениңиздерден кийин 30 күндүн ичинде өтүп коюңуздар. Мончу. Көрдүңүздөр, граждане, имеющие право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу или патента в соответствии с федеральным законом или международными договорами Российской Федерации при изменении цели визита. При изменении цели визита дегени бул жанагы миграционный картадагы целди өзгөрткөн деп атат да. Мисалы үчүн гость болуп кирип туруп работадагы өзгөрткөн болсок, Российской Федерации дейт, подлежат дактилоскопической регистрации фотографирования в течение 30 календарных дней со дня заключения трудового договора или гражданского правового договора на выполнение работ, оказания услуг с работодателем или заказчиком работы услуг, но не позднее 90 дней со дня въезда в Российскую Федерацию. Бул дегени урматтуу мекенештер, 3 айдын ичинде киргенден кийин гость болуп кирип работага сервизаны өзгөртө турган болсок, эмне деп атат? Ошол 90 күндүн ичинде өзгөртүп туруп, ошол өзгөрткөндөн кийин сервизаны 30 күндүн ичинде сиздер сахараланып өтүп келе атат. Жөнөкөй эрежелер мына ушунчу. Карасаңыздар мынакей. Мына ошол патент менен иштегендерге деле ушул немени айтып атат, көрдүңүздөрбү? Өзгөрткөн болсо дейт, сервизди ошол эле эреже менен кайра башынан өтөт деп атат да. 30 күндүн ичинде со дня дейт, заключение договора трудового или ВПХ дейт. Для трудящихся граждан государств-членов Евразийского экономического союза, далее ЕС, продолжают действовать все преференции правового положения в Российской Федерации, однако в случае пребывания в Российской Федерации свыше 30 дней, они также обязаны пройти однократно дактилоскопическую регистрацию, фотографирование, медицинское освидетельствование. Түшүндүңүздөр, урматтуу мекендештер. Не деп атат бул жерде? Бардык преференциялар сакталат деп атат бизге. Правовое положение. Бирок 30 күндөн ашык жүргөн болсоңор, анда дейт, бир жолу медицинскийди тапшырып, жанагы медосмотрду, анан фотографирование, дактилоскопияны тапшырышыбыз керек. 30 күндөн ашык кетсек, 30 күн ичинде жүрө берсек болот экен. Бул деген эми урматтуу мекендештер, мен түшүнүшүмчө, бул жана гость болуп киргенде деле бул менин оюмча 30 күндөн ашык жүрсө, анда по закону өтүш керек экен да, акча айтса. Туурабы? Өтүш керек экен. Эми мүмкүн мен бул жерде кошумчалап айта кетейин, мүмкүн ушул жерде урматтуу мекендештер, МВД жана приказ чыгарып атпайбы? Постановление правительства чыгарышы мүмкүн, что в отношении граждан стран, входящих в ЕСке 90 күнгө
может без этого жүрсе болот деген уруксат берип коюшу да мүмкүн башка жактанчы. А бирок бул главный немеде порядокто эрежеде ушундай жазылып калган башындачы. Азыр общий положение эгер кийин өзгөртүүлөр болгон болсо мага маалымат берсе биз ал жөнүндө дагы видео чыгарабыз. Эми каерден өтөбүз деген суроо мынакей. Каерден өтүшүбүз керек дейт. Иностранный гражданин обязан обратиться в территориальные органы МВД России или подведомственные предприятия ФГУ ПВС МВД России, либо в уполномоченную организацию города Москвы для прохождения дактилоскопической регистрации и фотографирования. Перечень регионов, в которых филиалы ФГУ ПВС МВД России оказывают содействие в проведении дактилоскопической регистрации и фотографирования, утвержден приказом МВД России от 20 марта 2024 года, номер приказа 121. Давайте туғандар оны издеп көрбөйлү, не деп едіңдер, ушул приказды. Ушул жерден эле кайерден өтсө болот экен көрүңүз, копировать кылабыз, Яндекске киребиз. Шуну сразу эле издебейлү, көрсөтүп бербейм силерге, кандай дедиңер? Кайерден өтсө болот, закон боюнча. Так, мына. Приказ МВД Российской Федерации от 20.03.2024 номер 121. Окей. Дагы ошол приказ урматтуу мекендештер. Бул жөнүндө отдельный федеральный приказ, перечень список кана. Так, бул башка нерсе окшойт, Так, бул жанагы Алтай, Башкортостан деген баягы республикалар бойго буларчы. Ладно, биякта өттү. Ладно, дальше что? Эми туугандар, бул жерде юристтин чынында да жакшы түшүнгөн юрист керек экен бул жерде. Эми азыр чукулап чыксак аябай убакыт болуп кетет, именно кайсы жерден өтсө. Бирок, приказды көрүп алдыңар да, урматтуу мекендештер. 121 приказ болот, ЭБУ-дан. Ушуну эле издеп таап туруп өзүңөр тааныш чыккыла, кайсы жерде өтсө болот экен. Жана ошол жерди картадан карап туруп эле ошол адрестерге барып өтсөңүз болот да, сөзсүз түрдө. Бул жерде мен ойлойм Сахарова сөзсүз барыш керек дегенден немеси жок экен, өзү та эреже боюнчачы, өзүнүн порядогу боюнча бекитилген. Эми кимдер өтпөй эле койсо болот деп атат да, ал жерде. Ушул суроо дагы кызыктырат да көбүн. Кимдер өтпөй эле койсо болот, кимдер барбай эле койсо болот. Ошону айтып коеюн, могу жерде жазылып тур да. От исполнения указанной обязанности освобождаются лица, которые ранее прошли данные процедуры в соответствии с федеральным законом о правоположении иностранных граждан Российской Федерации, о беженцах, в том числе при получении патента, разрешения на временное проживание, вид на жительство. То есть вид на жительство барлар муну тапшырган дейтинби, алар өтпөй эле койсо болот экен. Түшүнүңөр, Такие иностранные граждане вправе обратиться в территориальные органы МВД по факту места фактического нахождения для получения документов, подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования в территориальный орган МВД России. Түшүндүңөр, мурун өткөн болсоңуздар, тапшырсаңыздар, мына органдарга кат барып, силер өзүңөрдүн жанагы тапшырылган документти алса болот экен. Тапшырды дегенчи, ошо менен сиздер жанагы сөзсүз түрдө барып 10 миң төлөп өтүү немесинен ажыратылат. Бирок также мына вид на жительствосу баалар айтып коеюн. Өтпөй койсо боло берет деп атпайбы, анан вопрос берип атат да бизде. Өтпөймүн деп. Анан бизге да неудобно жооп берген ушундай суроо. Анан мен азыр ушуну вид на жительствосу баалар көрүп аткан болсо, карап коюшка, көңүл буруп коюшка суранып кетем. Себеби вид на жительствосу баалар
өтпөйт, бирок ошо МВДга барып территориальный данный документ алып коюш керек экен өтө дегенчи. Ошо документ жанагында болуш керек. Түшүндүңөр, а? Так, приказы да бир тапсак жакшы болмок. Иностранный граждане, не достигшие возраста 6 лет дейт. 6 жашка чейинкилер дейт. Эл аралык уюмдардын мүчөлөрү иштегендер дейт. Дип представительствода иштегендер персоналдын балалар чакалары, тууган уруктары, алар да өтпөй эле койсо болот экен. Дип паспорт, служебный паспорт алар өтпөй эле койсо болот экен. Военного атташата, торговых сейчас элчилер ушулар өтпөй эле койсо болот экен. Беларусьта да өтпөй койсо болот экен. Беларусьялыктар да өтпөй койсо болот. То есть өтпөй койсо эмне болот деген суроо, мынакей жазылган. В случае неисполнения обязанностей по прохождению дактилоскопической регистрации, фотографирования или медицинского освидетельствования в отношении стран иностранных граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации. Значит, барбай койсоңор, регистрацияга туруңуз сразу базадан кылаттагы базадан чыгарылып, силер нелегал болуп калат экенсиңер да. Ошол эле экен. Эми жоготуп алсам эмне болот деген суроого жооп жазылды да могу жердечи. Эгер жоготуп алсаңар, в случае потери или порчи документов, подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации фотографирования, необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, где такой документ выдадут повторно дейт. Менин оюмча, мекендештер, территориальный ФМСке барсаңар болот бул жердечи. Территориальный ФМСке барып, кайрылып көрсөңүздөр болот. Эгер бербей турган болсо, андан Сахарова барасыздар да. Сахарова өтө эле алыста, бизге Москвага ошончо айтып турган. Так, бүтүн мекендештер. Азырынча бүгүнчө ушул. Мен ачкан мына 2-3 приказды. Мен сиздерге эртең бүрсүгүнү ушулардын ссылкаларын Telegram каналга таштайм. Аккуратный кылып жазып, түшүнүктүү. Анан эмне кыласыз? Силер окуп таанышып жатасыздар. Ошол мекендештер. Эмнеге мен экранды көрсөтүп атам сиздерге? Эмне үчүн мен булар кылып атам, сиздерге көрсөтүп бердим мекендештер. Маалымат издегендичи. Маалымат издегенде ошо приказдын номерин жазып алып туруп, МВДнын приказы датасы менен. Ошону эле Яндекске жазсаңар ошентип чыгат да, ошону менен окуп таанышып алсаңар болот да. Араңарда аябай көп вузду бүткөндөр мен билем, Москвада иштеп жүргөндөрчү. Китеп окугандар, кат сабаты жакшылар көп билем. Квартирада бир 2-3 чыгат. Ошентип бош убактыңыздарда телефон менен эле кирип Яндекстен маалыматты алып, анан бири-бириңер менен бөлүшүп турсаңар, мен ойлойм бул аябай жакшы болот сизге. Анан юриске 1000 рубльдан бере бербей, ошентип эле Яндекстен карап, именно официальный сайттардан маалыматтарды алып, анан биздин эфирге келип тактап мүмкүн болушунча. Ошентип өзүбүздү ушул документ жактан тың бололу дегендей да максат ушул. Эми суроо жооп өтөлү, мекендештер. Эми суроо жооп өтөлү. Жарым саат өтүп кетиптир. Убакыт кетип калыптыр. Кимде суроо бар? Кимде суроо бар? Колуңуздарды көтөрсөңүздөр. Анан суроо жооп бар. Мен ойлойм, могул документальный нем боюнча отдельный эфир кылып туруп, суроо жооп отдельный эфир кыла алам да, эмне дедиңер? Ушундай кылалыбы? Обратная связь берип койсоңор. Так, Канышай Кадырбекова, бериңиз суроңузду.
Саламатсызбы? Да, саламатсыз. Саламатсызбы, суроону бере берейин. Угуп атам сизди. Мен сурайын дегеним, мен өзүм гражданин РФмын да. ЗАГС негизинде күйөөмүн продлениясын 9 айга через госуслуги подавать этип алдык да. Ошол бойдон эле жүрөбүз. Аркасына обязательно печать бастырышым керекпи МВДга барып, же через госуслуги тапшыргандан кийин кереги жокпу? Рахмат чоң. Бастырыш керек. Сөзсүз бастырыш керек. Мекендештер. Сөзсүз бастырышыбыз керек. Себеп мындай. Закон жок, бирок порядок постановление менен приказ бар МВДдакычы. 2021 жылы чыккан. Бизде ошол приказдын негизинде булар милдеттендирип атышат да. Ал приказ жөнүндө көп МВДнын сотрудниктерине, ФМСдин сотрудниктеринин кабары жок. Себеби бул ФМС МВДнын составына качан өттү, бул кийинчерээк эле өттү. Көбү мындай органдар, башка органдар бар берчү. Булар мындай киргизип койгон менен МВДнын составына булар кээ бир ФМСдин сотрудниктери мен МВДнын сотрудниги эмесмин дегендей эле кылышат да. Бирок бир эле органдын сотрудниктери, бир эле организациянын немелери, сотрудниктери да. Анан көбүнүн ошол правила, приказ боюнча кабары жок. Ошон үчүн отказ берет. Отказ кыла турган болсо, кыла турган болсо, анда айтасыңар керексиңерчи. Ушул приказдын номерин айтып, ушул приказдын негизинде коюп беришиңер керек деп айтышым керек да. Түшүндүңөр? Ал приказды каерден издесек болот? Телеграмда турбайбы бүгүн өткөндө? Өзү 3-4 пост болуп турат. Ошону окусаңыздар, приказ деп атайын жазып койдум, ушу чыгарып. Рахмат чоң сизге. Ошол анан ошону чыгарып алып эле баштанган болот, көтөрүпчү. 3-4 лист болот экен. Анан эми жанагы сиздин именно ЗАГС менен негизинде узартылды дегени основания болуп бере турган болсо, анда коюп бериш керек печатты. Раз регистрация узартыштуу, анда печать басып бериш керек да уже. Анан нелегал деп турган болсо, анда узартпаш керек регистрация. Туурабы? Рахмат чоң. Олмаз Киличев. Анан Талантбек болду. Салам алейкум. Алейкум. Менин суроом бар эле. Регистрациямды жакында узарттырдым. Кыргызстандан болом. Регистрациямды Алло. Айта бериңиз, угуп атам, анан эмне болду? Узарттыңыз. Регистрациямды узартырдым эле, муногу регистрацияны аркасына башка али базаны басып коюптур. Иммиграциянын маркасыны башкан. Узартырганда бирөөгө 6 ай, бирөөгө 9 ай басып коюптур. Бул нарушение эмеспи? Кайда 9 ай экен сиздики? Мына регистрация кагазында 6 айга койгон. Регистрация иммиграциянын картанын аркасында 9 айга койгон. Регистрацияныкы действует экен. Регистрациянын действительно. И yana bir катасы бар. Регистрацияда срок пребываниянı көрсөтпөптүр да. Аны өзүңүз жазып коюңуз, атурки. Колдо эле. Колду толтурганбы? Уемге барганымда, аныкада компьютерде жазган да, колду жазса ошибка болуп калат. Анда сиз барасыз ошо УМге. Барасыз дагы, барганыңыздан кийин ошо хозяйка собственник менен связьда болуп туруңуз. Ошол жердегилер айтат, ушундай каза жазып койсу деп айтса, сиз башынан заявка таштасын дейт. Ошол момент собственникке чаласыз дагы, заявка таштатасыз башынан регистрациягачы. Бул пребыванияны менин оюмча ошо собственник толтурганда туура эмес толтуруп койгон болушу мүмкүн да. Бул эмнени винасы эмес да бул жерде. Печать басканы уже алар. Бирок компьютерде толтурулган болсо, кантип сизге печать басып беришти алар? Баспаш керек эле. Регистрация кагазда аркасында бар, печаттар менен койгон, ручкада жазып койгон. Ошо лицосу да жок да, эле срок пребывания жазып коет ылдыйында, ошол жерде жок. Жок, срок пребывания бардыгы эгер А4 толтурса, анда бардыгы А4 толтуруш керек да. Сиздин бланкаңыз эмне жарым
ручка жарымы неме болду, мен түшүнбөй атам. Жок, мына регистрация кагазды, аркасында печати менен алиги колдорду коёт. У жерде бар, ручка менен чоң жазган срок пребывания деп. Регистрациянын биринчи бетинде жок да, ылдыйында болот го. Строчканын ичинде. ОВМге барасыз, бирок ошондо связда болуп турасыз, кайра заявка таштаткандан кийин ошо моментлер бүтүп берет болчу. Бул катаксы эсептенерби? Катабы бул? Ооба, сотрудники немелер байкап калса, сиздикини бул документ туура эмес болуп туруптур, жараксыз деп коюшу мүмкүн. Рахмат. Талант кетти, талант чыгып кетиптир. Бүгүн посольствого барып келдим. Инстаграмда менин подписчиктерим бар болсо, көрдү окшойт, сториске койдум. Бир-эки адамдар менен жолуктум. Миграционный нени талкууладык. Кайтып келдим. Так, ким ери? Чика. Чика, сурооңузду бериңиз, анан бейес берем. Алло. Балама регистрация продление алайын деп атам. Тааныштарыңар жок беле, чтобы дальше на 9 месяцев продлить? Мен тааныштар жок. Аралашып койгом эжеке, мен аралашып балай калбадым ошого. Еще да, бир суроо. Регистрациянын аркасына продление, оказывается, печать обязательно нужно же, да? Московский район, да. В Москве, оказывается, нет такого. Знаете вы об этом? МВДнын приказында действует на всей территории Российской Федерации, по-моему, болчу. Анан Москванын өзүнүн приказ чыгып алган болсо территориально, ал өздөрүнүн эмеси, конечно. Аны ошо приказын көрсөтүш керек, мен ал приказды таппай атам. Мен сүрүштүрүп, мен издеп тапкан маалыматка ылайык бардыгы эле любой жерде өтүш керек, бастырыш керек. Регистрациянын аркасында эмес печать миграционный аркасында печать бастырыш керек. Регистрациянын аркасында штамп басылат, только в том случае, эгер ошол жерде авторги жазсаңыздар, өзүңөр барып ошол жерден жасасаңыздар. Анан других случаях немеде регистрацияга басылбайт. Подтверждениени алып бериши мүмкүн, отдельный листтеги печать мененчи. В других случаях бастырбайт. Любой жакта өз негизи постановление деп телеграмдан жөнөтпөй атасыңарбы силер кыргыздарга, что печать обязательно постановлениями у вас? Обязательно. Бирок МВДнын территориальный немелери субъект бул Российской Федерации. Алар өзүнүн правилаларын киргизген акысы бар. Билесизби? Бизге мисалы үчүн мен ойлойм, булар приказ чыгарып, анан кайра приказ аркасынан чыгарып баш айлантырат. Москва под Москва. Просто мен коллегамдын биоси барып, сурабады иммиграционный, как сурабады деп. Продление жасатты, говорит, отказ болду 2 жолу, бирок печати жок. Как жок? Это все по регионам по-разному, что ли, получается? По-разному. Такое может быть. Айтып атпаймынбы, булар территориально өздөрүнүн приказдарын чыгарып, булар өздөрүнчө иш жүргүзө алат. Мисалы үчүн Питерде айтып атам. Илгертен бери бар болчу. Бул вообще жок болгон эмес. А Москвада уже какое-то время бул аркасында печатка орун алып алат экен дегендей кылышып, бастыра өздөрү сурай коюшуп, кийин приказ чыгарышып 2021-жылы. Ал приказы менен же көбүнүн таанышы жок, же биздин кабарыбыз жок жакшы. Эми ошо приказга булар ужесточение башталганда, рейд башталганда. Булар бизди ошо нарушение кылдырып туруп, ошо нарушениянын негизинде кайра бизди депортация кылып, бизди штраф салып, бизди кыйнап жатышат. Негизги абал ушул. Азыр бизде мындай да, сизде Чика сураган болсо бастырасыз, сурабаса жүрө бересиз дегендей эле жашоо болот. Рахмат. Просто еще хотела вас просто когда ждем вопросы задать, у вас прям долгие прям дискуссии, эл күтүп атат, и вы там башкалар суроолор жоо не аласыздар, а у вас время истекает, а потом мы не можем вам ответить, да, руку поднять, как у вас там. Ошону, пожалуйста, карашып не кылыңыз по времени, мы не можем. Рахмат. БС бергиле, андан кийин акылай. Assalamu alaikum. Алейкум. Болбеке, мен муну рейстен эртең 23 бүтөт да.
Анан кече 3 күн болду. Баягы директордун госуслугасынан тапшырганбыз. Ошол күнү кармалганмын. Базада бар деп полицияга коюп берген. Бүгүн СМС келипти да, отказ келипти. Siz manga жаздыңыз окшойт личкама, э? О. Эми отказ келе берет, тукан кайрадан тапшырып койгула анда. Кайрадан тапшырып көргүлө. Бу жерде базада жок деп эле айтып атат да. Сиздин эмеңиздечи. Мен окубадымбы? Бирок регистрация базада жок деп эле турат да. База нет деп турат сиздикичи. Ошо комментарий берип. Жок, печат эмес, базы нет тур. Сиздикичи. Анан отсутствует штамп десе, анда башка. Сиздикинде печат жок деп турат да. Анда бүгүн кирди чыкты кылып келип кайрадан тапшырсам болот да. Эми болот, конечно, болот. Бирок эми карап көрүңүздөр, конечно. Азыр ситуация ушундай болуп, барып келгениңер эле оңго дейм, лучше чем неме алып калгандан көрүүчү. Барып келейин анда. Сиздикин мал мере да окуйм, да. Отсутствует в базе данных деп турат. Продление регистрации депчи. Так, Акылай, бериңиз, андан кийин Талантбек берет. Келди Талантбек. Саламу алейкум. Мери бере бериңиз, эми Акылай кийин берет. Айтыңыз. Мен неме кылган элем да, регистрация узартканмын 9 айгачы. Бул мейисте печатты баскан эмес. Уже канча болду жүргөн? Узартканыма 2 айдан ашып кетти. Ошону менен жүрүп сентябрда кетсем боло береби же печат бастырышым керекпи миграционныйга? Сөзсүз. Көчөдөн сөзсүз бастырышыңыз керек, өзүчү, бирок көчөдөн сурап аткан болсо абайлап жүрүп чыгып кете бериңиз. Эми убактыңыз болсо барып ушундай басышыңар керек экен эле, приказ бар экен, оказывается. Эми ушуну басып берип коюңуздар деп эле айтыңыз. Койсо эптеп жүрүп анан кете бересиздер. Тапшырганда регистрация чыкпай жатканда, анан МВДга барып неме кылганда, подтверждение кылдырганда печаттагы баспай эле уже госуслугадан жөнөтүп койдум регистрацияңды деп эле чыгарып берди да. Ал маалда мынчалык эле печат баскыла деген эмес эле да, 2-3 ай алдыңчы. Азыр эле мына 1 айдын ичинде ушундай көтөрүлүп кетти да. Айтатам го, булардын ушул бизди биринчи нарушение кылдырат өздөрү. Анан кайра ошол нарушениени буздуң деп туруп, наказание деп туруп кайра выдворение кылып, булар өздөрүнүн эмеси экен ушундай. Биз учурда ошол закондордун эме менен айтып бериңиз. Бир дагы таанышымдыкы регистрация Казакстанга кирди чыкты кылып келип, Сахаровадан өттү. Нормальный регистрация базада бар экен. Анан ишканасынан трудовой договор берейин десе эле, базада жок экенсиңер деп чыгарып атат да. Текшертип көрсө базадан чыгып атат экен. Ал кандай болуп калат? Ишкана алгысы келбейт атты жумушка ошо. Ишкана текшере албайт там регистрацияны. Алардын эмеси жок. Аларда андай мүмкүнчүлүк жок. Алар только серверный башка каналдар менен аркылуу, биз баягы группадагылар аркылуу эле акча берип текшериш керек экен. Мал сизди ишке алам деп туруп, акча берип текшерткенге мен ойлойм, ага анчалык барбайт. Только официальный запрос өтөт, официальный запрос 1 айда ответка кетти. Жок. Отдел кадрлар анда жумуш аткарбайт, просто либо вакансия толуп калган, либо алгысы келбейт ишке. Ал жерде иштешип атат да уже 2 айдан беричи. Без договор. Ошо договор бергис келбей эле ошондой кылып атабын да. Ошондой болушу да мүмкүн. Договор берсе, баягы налог төлөш керек, анан бияктар чыгат. Сахаровага барып, Сахаровага кайрылгыла дептир да, бирок бир жума болду, Сахаровадан кырыл карточкасын алып келди да. Всё нормально экен. Реестрде жокпу? Реестрде жок. Ишкана башка жумуш карайт эми, жумуш көп го. Жумушты алмаштырыш керек экен. Макул, рахмат эке. Болду, договор алыңыздар абдан керек. Акылай бериңиз. Саламатсызбы? Мен регистрациясы биздики 9-майда бүткөн. 2 балам, мен 3-өбүзгө. Анан хозяинга кече 13-ө биз регистрациядан өтүп кетип тапшырттык.
Аны тапшыртканда жолдошумдуку өзүнүкү чыкты. Менин эки балам үчөөбүздүкү чыкпай калды да. Биз жолдошумдун трудовой договору менен кылдырдык эле. Трудовой договорду кылдырганда лучше кошо барган жакшы. ЗАГСты кошо жөнөтөт, ал жерде перевод ЗАГСа болобу, ошону кошо жөнөтөт. Ошол документтерди алып алып, ошо территориальный органга өзүңөр баргандар жакшы. ЗАГСта перевод кылыш керек анда. Эми кээ жерде требует, кээ жерде не требует. Бирок кылып койгон жакшы. Эртең анда бизге отказ келди, эртең штраф төлөп, анан коебузбу кайра эми? Ооба, через штраф. Негизи узатса болот. Анан булар жанагы онлайн жөнөткөндө отказ кылдырат көп жерде, түшүндүм. Барып көргүлөчү, берет. Рахмат. Акылбек бериңиз. Assalomu alaykum, yo'ldosh. Registratsiya 3 oyga postelga жасатчылар дайым. Азыр postelga 1 ай болуп калды. Анан мен 1 ай сайын узатып берсем, зыяндыгы тийбейби же тийби? Баягы 1 ай 3 ай деген нерсе жок да, негизи. Узатканда порядок боюнча 9 айга андан кийин жыл сайын 1 жылга узатылат да. Тигерзеп кой. Анан эми каласа 1 айга, каласа 2 айга узартып алышат. Узартып берсин эми алар, эмне кылат? Эми 1 ай болсо 1 айга узартасыз да. Чем жок жүргөндөн көрчү. Трудовой договоруңуз барбы өзү? Бар, трудовой договорум бар. Адам жок да, коюп берген, тура-тура. Мен түшүнөт атам сизди. Узартып бериңиз эми, чем жок жүргөндөн көрүп. 1 айдан 1 ай сайын эми алар акча иштейин деп атат, мен оюмча эле. Ошо 3 айда 1 акча, 1 ай. 3 айда 1 акча келгенден көрү ай сайын акча түшүп турган жакшы да аларга. Анан мен 2022 келгенде ошол бойдон чыгып электим. Болбойт, гидит кылып коюшум керек. Трудовой договор менен жүргөн болсоңуз боло берет. Трудовой договорум бар, бессрочный да. Срогу жок, короче. Трудовой договор. Трудовой договор бар, иштеп аткан болсо, алып түшүп аткан болсо, кызмат боло эле жүрө берсеңиз болот. Рахмат. Ошол эми матмекендештер, эми слишком да бул жеңилен айында. Эми Кудайды деле караш керек да кичине, айына 8.000 деген не деген нерсе бул эми. Эмне дейсиз кыргыздар, чыдайбыз. Азыр ушул согуш деле чечилейин деп калды. Согуш чечилген болсо бизге да кыйла жеңил болот. Бирок илгеркидей көчөнүн сөзү менен лафа жашоо болбойт бизде, конечно. Бирок бир аз дискомфорт болот, бир аз эмне болот, бирок закон боюнча так болот деп ойлойм да. Биз ошол законго таянып иш аракет кыла берсек биздики туура болот да. Мен азыр көрсөтүп бергендей маалымат алып, кичине өзү аракет кылып. Мен билбейм дебек эле ошол. Баягы бизде азыр мусулманбыз бардыгыбыз, Кудайым жардам бер, шуну үйрөнүп алайын, шуну неме кылайын деп ниет кылып эле карай берсеңиздер, маалымат издей берсеңиздер, ал өзү сизге чечимдери келет да, любой проблеманын. Ошон үчүн мен окуган эмесмин университетте, мен мектепте 3 окугам, 2 окугам, не важно. Сиз главное окуп атасыз, түшүнүп атасыз. Это самое главное, да. Тамгаларды таанып окуп атасызбы, вот это самое главное нерсе. Аракет кыла бериш керек да. Анан тиги бар университетте бүткөн ошол окуйт, анан жок, аракет кылгандык экен, аракет кылган. Закондагы аракет кылган тарап болот экен да. Биз аракет кылбай атабыз азыр. Белки полицейскийлер эми илгерки союз болгондон законго жакыныраак болуп, арасында юристтер болгон үчүн алар өздөрүнүн прав кылып закондо аракет кылган үчүн бизге үстүмдүк кылып атышат да. Качан биз дагы закондорду билип, уже аракет кылганыбызда закон тең-тең иштей баштайт да. Анан жанагы тараза көтөрүп турат го соттордун астында. Ошол нерсе чынында тараза бирдей болот да. Бизге иштейт баарыбызга. Ошону айтып коеюн дедим.